Салам достор, Microsoft Word боюнча экинчи видеого кош келиңиздер. Биздин Word'га арналган биринчи видеону көрдүңүздөр деп ишенебиз. Бул видеодо биз абдан кызыктуу жана керектүү инструменттер менен таанышабыз. Ал үчүн мен Word программасын ачып алышым керек. Инструменттердин иштешин көрсөтүш үчүн мен бул жерге даяр болгон текстти көчүрүп алдым. Биз мурунку видеодо отмена жана буфер обмена бөлүктөрү менен таанышканбыз. Ал эми бүгүн биз шрифт бөлүгү менен видеону улантабыз. Шрифт бөлүгүндө бир нече инструменттер бар. Алардын бири бул инструменти, бул шрифттин түрү десек болот. Эгерде бул жебеге бассам, бул жерде тизме ачылат. Бул шрифттин түрлөрүнүн тизмеси. Өзүңүзгө керектүү болгон түрдү тандап алып иштесеңиз болот. Мисал үчүн, азыр бул тексттин шрифти Georgia шрифти экен. Эгерде мен башка шрифтке алмаштыргым келсе, бул текстти, даяр текстти биринчи абзацын, ал үчүн мен мышканын сол баскычын басып, кое бербестен биринчи абзацты бөлүп аламын. Бул инструментке келип, башка бир шрифттин түрүн тандап аламын. Экранда көрүнүп тургандай эле биринчи абзац менен экинчи абзацтын айырмасы дароо байкалып турат. Себеби бизде биринчи абзацтын шрифтинин түрү башка, ал эми экинчи абзацтыкы, ал эми биринчи абзацтыкы таптакыр башка. Ошон үчүн булар айырмаланып турат. Бунун жанында сандарды көрө аласыздар. Бул шрифттин размери. Азыр бизде биринчи абзацтагы, экинчи абзацтагы 12 экен шрифтинин размери. Буну да өзгөртсөк болот. Мисал үчүн биринчи абзацтын шрифтинин размерин өзгөртөйүн деп турам. Дагы деле биринчи абзацты бөлүп аламын. Жебеге басып, мисал үчүн 14 тандап аламын. Азыр байкасаңыздар, бир аз чоңураак болуп, жакшы көрүнүп калды. Бунун жанындагы эки бул инструмент, эки А тамгасы ушундай эле функцияны аткарат. Шрифти чоңойтуп же кичирейтет. Мисал үчүн, дагы да бөлүп алам. Эгерде бул биринчи чоңураак А тамгасын бассам, бул чоңойтот шрифти. Ал эми бул кичирээк А тамгасын бассам, бул кичирейтет шрифти. Андан кийин бул жерде 3 тамганы көрө аласыздар. Булар дагы сөздөрдү же тексттерди стилдештирет. Мисал үчүн, мен биринчи функцияны күйгүзөмүн. Бул полужирный деген функция. Ал үчүн мен бул тамгага алып келип, Ж тамгасына бир жолу басамын. Бул бөлүнүп калды. Бул функция күйдү дегенди билдирет. Мисал үчүн, бул жерге сөз жасалы. Сүйлөм жаздым. Анан буну өчүрүп туруп, дагы бир жолу сүйлөм жазайын. Ушул эле сүйлөмдү дагы бир жолу жазайын. Булардын шрифттери бирдей, эки сүйлөмдүн размери дагы бирдей, бирок айырмачылык бар. Биринчи биз бул полужирный функциясын күйгүзүп жазганда, биздин тамгаларыбыз бир аз карараак, бир аз чоңураак болду. Андан кийинки функция, буну өчүрдүм. Мен өчүрүш үчүн дагы бир жолу басып коесуздар, өчөт. Андан кийинки функция, К тамгасы, бул курсив дегенди билдирет. Буну дагы күйгүзөбүз. Бул бир аз кыйшайтып жазат. Ушундай болуп жазылат бул функцияны колдонгондо. Кайрадан өчүрөмүн бул функцияны дагы. Андан кийинки функция, Ч тамгасы. Бул подчеркнутый. Буну дагы күйгүзүп, сүйлөм жазып көрөлү. Бул сүйлөмдүн же сөздүн астын сызып коет, астынан сызыкча калтырат. Бул сызыкчаны, мисал үчүн, азыр мен бөлүп, бул Ч тамганын жанында жебеге бассак, сызыкчанын да түрлөрү бар. Түрлөрүн каалаган түрдү тандасаңыз болот. Ошондой эле сызыкчанын түсүн да өзгөртсөк болот. Мисал үчүн, кызыл алалы. Буну дагы өчүрөмүн кайрадан. Андан кийинки функция, жанындагы бул зачеркнутый деген. Сүйлөм жазсак,
Эгерде бизде андан мурунку функциябыз сүйлөмдүн астын сызса, бул сүйлөмдүн же сөздүн үстүнөн сызат. Кийинки функциялар. Бул эки функция, эки инструмент мага абдан жагат. Менимче булар көбүнчө формула же математикалык туюнтмаларды жазганда колдонулат. Мисалы үчүн бир формула жазып көрөлү. Бизде H2O деген формула бар, ошон үчүн мен H'ты өчүрбөптүрмүн. Сызыкчаны өчүрөмүн. H. Ал эми эсиңиздерде болсо 2 деген сан астында жазылат. Ошону жазыш үчүн мен бул функцияны күйгүзөмүн. 2 деген санды жазамын. Кайрадан өчүрөмүн. O тамгасын жазамын. Ушундай формуланы жазылды. Бул сөздү, тамганы же болбосо санды кичирейтип астына жазууга жардам берет. Ал эми жанындагы инструмент болсо тескеринче кичирейтип тамганы, сөздү же санды үстүнө жазганга жардам берет. Мисалы үчүн 2-нин квадраты деп жазалы. 2-ни жазам. Бул функцияга басамын. 2-ни жазам дагы бир жолу. Кайрадан өчүргөндү унутпайбыз. Ушул сыяктуу колдонсок болот бул функцияларды. Андан кийин дагы бир функцияны көрсөткүм келип турат. Бул жерде дагы тамгаларды, шрифттерди стилдештирүү үчүн ар кандай инструменттер десек болот. Мисалы үчүн, бул сүйлөмдү стилдештирип көрөлү. Салам достор дегенди. Бул жерге киремин. Көлөкөсү менен болгон стилди тандап аламын. Ошондой эле кайрадан кирип, бул жерден мисалы үчүн түсүн өзгөртсөк болот, жашыл кылып алсак болот. Көлөкөсүн түшүүсүн өзгөртсөк болот, башкача кылып, бир аз кыйшайтып. Ушундай кооз жазууларды жасаганга жардам берүүчү функциялар бул. Андан кийинкини уланталы. Андан кийинки функция, бул функциясы цветовыделение текста. Эгерде сизде сүйлөмдө же текстте бир абдан маанилүү сөздү баса бөлүп белгилегиңиз келсе, анда сиз ушул функцияны колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, бул текстти алалы. Бул жерден word деген сөздү бөлөлү. Анын үчүн мен бул сөздү бөлүп аламын мышканын жардамы менен. Бул функцияга келип, бунун үстүнө басамын. Бул сөз бөлүнүп калды. Текстимди карап окуп атканда бул сөз дароо көзүмө илинет. Ошондой эле түсүн да алмаштырсаңыз болот. Мисалы үчүн, сары эмес, кызыл кылсаңыз болот. Өзүңүзгө каалаган жаккан түстү тандап алсаңыз болот. Бир гана сөздү эмес, сүйлөмдү дагы бөлүп чыгарсак болот. Андан кийинки бул функцияны өчүрүп коеюн. Кичирейткен функцияны. Андан кийинки функция бул тамгалардын түсү. Мисалы үчүн, бир түс тандап алалы. Көк түсүн тандап алалы дагы. Текст жазалы. Салам достор. Каалаган түстү тандап алып, тексттерди жазсаңыз болот. Же болбосо бул жерден мисалы бир сүйлөмүңүздү башка түс менен жазгыңыз келип турса, анда акыркы сүйлөмдү бөлүп алабыз. Мисалы үчүн, бул жерге келип, сары кылгым келип атат. Сары кылып койсок болот. Ал эми дагы бир сонун функция бар бул жерде. Бул сүйлөмдү бөлүп аламын. Бул жерде эмне кылат? Мисалы үчүн, все прописные деген опция бар. Буну тандасак, биздин бардык тамгалар чоң тамгага алмашат. Все строчные десек, бардык тамгалар кичинекей тамгага алмашат. Начинать с прописных десек, бул жерде болсо ар бир сөздүн биринчи тамгасы чоң тамга менен башталат. Бул жерде дагы изменить регистр деген бар. Бул жерде тескерисинче алмашып калат. Чоң тамга кичинекей тамгага алмашат, ал эми кичинекей тамга чоң тамгага алмашат. Жана как в предложениях деп койсок, бул биздин стандарттуу түргө келип калат.
Акыркы функция бул функциясы. Буга бассак өзгөрүүлөр акыркы бардык акыркы жолу жасалган өзгөрүүлөр артка чыгат. Мисалы үчүн мен буну бөлүп алып, ушул функцияны бассам, бул жерде болгон өзгөрүүлөрдүн баары артка кетет, жокко чыгат. Бүгүн биз шрифт бөлүгү менен тааныштык. Сиздерге абдан пайдалуу болду деп ишенемин. Өзүңүздөр текшерип, тестирлеп көрүңүздөр. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Чоң рахмат.